Озарбек мырза, биринчиден сизге ыраазычылык билдиребиз. Анткени жумушуңуз дагы көп, убактыңыз дагы тар болуп, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн. Айтмакчы, ороз айы бүткөндөн кийин дагы ушул Куран окутуу, жана ошондой эле жентек той берүү жана башка жөрөлгөлөрдү токтотууга чакырдыңыз, бирок өзүңүз түшүнгөндөй, көпчүлүк элди мындай көзөмөлдөө кыйын болуп турат. Ошентсе дагы ушул нерсеге карата план түзсөңүздөр керек сиздер. Элди кантип контролго алалы деп жатасыздар? Саламатсызбы, туура айтасыз. Сиздер мына ороз айы да аяктап калды. Ошо биринчиден мусулман туугандарыбызды ошо келе жаткан айт майрамы менен куттуктап кетем. Ошо ороз айы элибизге тынччылык, бейпилдик алып келсин деп, ошо айда кылынган дуалар, каалоо тилектин баарын Алла Таалам кабыл кылсын демекчимин. Туура айтып атасыз. Бизде жанагы буга чейин деле бул маселе коюп келгенбиз. Бул карантинге чейин деле жанагы ыксыз чыгымдарды азайтуу боюнча, анан ошол айт күнү баягы курмандык деп курман айтта кылыш керек нерселерди ошол айт күнү дагы мисалы жылдык өткөрөбүз деген бар, Куран окутабыз деген бар. Андан кийин мына мектепти аяктоочулардын жана 10 жылдык, 20 жылдык дегендери келатат. Мектеп окуучуларынын выпускной бал дегендер болчу. Анын баарына быйыл билим берүү министрлиги да тыюу салып атат. Анан биз дагы чакырып кетебиз жарандарыбызды. Туура айтып атасыз, жарандарыбыздын көбү ушу мындай ошол вирустун мындай кооптуу экенин, коркунучтуу экенин мындай сезбегендей болуп атат. Айрыкча мисалы кээ бир райондордо ушул оору чыккан жерлерде алар өзлөрүн самоизоляцияга өтүп, коргонуп атышат да, алар көрүштү. Анткени ошол кээ бир жерде мындай өлгөндөр да болду да бул ооруданчы. Ошондуктан сезип, билип, угуп көргөндөр мындай өзлөрүн кармап атат да. Бул кээ бир райондор республикабыз боюнча айтып кетсек, биздин област баарыбыз билип атабыз, бүт дүйнө билип атат муну. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып кетем. Ошо биздин тургундарды ошо ыксыз чыгым өзүнчө бул маселе. Экинчиси ушул жыйналбоого, бир жерге чогулуп, бирөө Куран окутуп атса, ошол туугандарыңар, катыштар, же болбосо тең туштар болсо аларга айтыңыздар, буга жоопкерчиликтүү мамиле кылалы. Бул бир кишинин эле каалоосу болбош керек да. Бул мындай айтканда көпчүлүктүн саламаттыгын карашыбыз керек, элдин, калктын саламаттыгын карашыбыз керек. Анан ушундай бир тажияларда дагы азыр болуп кетип атат. Жаназага барганда ошо биз суранып атабыз. Аз өзүнүн үй бүлөсү, жакын туугандары менен коюшун десек, жок, көп кишилерди чогулткан жерлерде болуп атат. Бул боюнча эми кандай биз тыюу салып атабыз? Негизгиси эң биринчиси бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Жергиликтүү бийлик органдарына тапшырмалар берилген. Акимчиликке, айыл өкмөт башчысына, ошол айыл башчысына, жергиликтүү депутаттарга чакырып атабыз. Ошолор элди мындай түшүндүрүү иштерин активдүү кылыш керек да. Жөн эле баягы муну токтотуп коелу деп айтып койбостон, мунун кесепеттерин айтышыбыз керек, кесепеттерин көргөзүшүбүз керек. Бүгүн барып бир тойго барып келем дагы, эртең өзүмдүн балам ооруп калат, атам ооруп калат, энем ооруп калат дегенден дагы сак болуш керек. Айрыкча бул 20 жылдык, 10 жылдыктагылар дагы ушундай сак болуш керек да. Анткени баягы бүгүнкү күндө кечээ дагы бир жерде айтылды, алайда ошо штраф төлөсөм да өткөрөм деп атат депчи. Мен дагы бир кайталап кетейин, бүгүнкү күндө өзүнүн байлыгына, бийлигине, мындай мансабына тиренген заман эмес да. Ушул вирусту дагы сиз айтмакчы элдер анча кооптуу деп дагы ойлобой атышат да. Сиздер билебиз, ар кандай иш-чараларды активдүү жүргүзүп жатасыздар, бирок башка дагы ыкма керек деп ойлобойсузбу? Жарандарыбыз эми өзүнүн ден соолугуна өзлөрү жоопкерчиликтүү болуш керек да. Мамлекет, бийлик деп эле отуруп өзлөрү мындай айтканда бул жерден эч кандай бир оор жүк деле койбой элебиз, шарттарды койбой элебиз. Жөн эле өзлөрүнүн жүрүм турумуна оңдош керек. Жанагындай кол алып учурашпаш керек деген башынан айтылып келет. Күндө ошо теледен да көргөзүлүп атат, ар кандай программалардан көргөзүлүп атат. Ошолорго көңүл буруп эле сактап коюш керек да. Кийин мындай муну бизге ошол жашообузда күнүмдүк ушуну аткаруу тартибине өтүп алышыбыз керек да. Кийин дагы. Озарбек мырза, өлкө боюнча быйыл 5000 гектарга көбүрөөк буудай эгилет деген өкмөт тарабынан айтылган. Ошто дагы буудай көп эгилет деп өзүңүз дагы айткансыз. Ал эми бирок сугат иштери Папан жана Найман суу сактагычтарында суунун көлөмү жеткиликтүүбү? Дыйкандар кыйналып калбайбы? Туура маселени коюп атасыз. Туура айтасыз. Биз ушул вирус пайда болду дегенде дүйнөдө биз алдын ала иштерди аткара баштаганбыз. Өкмөттүн чечими бар бул боюнча 28 январда эле баштаганбыз. Ошондо биз алдын ала мындай айтканда болжол кылганбыз. Жанагы чек аралар жабылса эмне болот, азык түлүк коопсуздугу кандай болот деп. Анан жаз айларында дыйкандарга ошо жерди
айрыкча кылкандуу дан эгиндерди көбүрөөк айдоо боюнча сунуштарды бергенбиз. Биздин областта план боюнча 19.700 гектар айдалып турган болсо, азыр 21.000 гектардан ашык калды. 1.000 гектардан ашык 1.300 гектарга барып калды окшойт. Жер ашыгы менен айдалды, ошо буудай эгиндер жаз мезгилинде. Ошол эле иш жакшы деп айтып атканыбыз менен экинчи жагы бар. Анын жанагы суу менен камсыздоо. Сиз туура маселени коюп атасыз. Быйыл кыштата каар дагы аз жаады. Синоптиктердин дагы айтканы боюнча биз өзүбүз муну күндө көзөмөлгө алып турабыз. 2 суу сактагычыбыз бар. Бүгүнкү күндө азыр Папанда 130 миллионго жакын суу бар да, 130 миллион кубка жакын суу бар. Бирок бул былтыркы жылга караганда бир 14-15 миллионго азыраак болуп атат. Азыркы күндөгүсүнө азыраак болуп атат, анткени жанагы аба ырайына байланыштуу. Бирок Найман суу сактагычында эми ал кичине көлөмү азыраак. Суунун көлөмү былтыркыдай эле, былтыркыдан дагы кичине көбүрөөк десек болот. Суу менен камсыз кылуу баягы күндө көзөмөлдө, күндө аракетте, суу чарба кызматы жаз башталгандан бери жанагы арыктарды тазалап, чаап, ремонттоп, каналдарды оңдоо боюнча иштерди аткарды бир тобун. Даярдык жакшы десек болот, бирок ошону дыйкандардан да чакырып кетебиз. Үнөмдүү кылышса, суу катты да үнөмдүү кылса, анан баягы карантин убагында баардыгы үйүндө отурганына байланыштуу баардыгы ошо дыйканчылык менен аракеттенипмындай иштерди кылып атышат. Анан суу дагы көп мындай талап кылынып атат да. Жогорку кеңештин депутаттарына чейин кайрылуулар жасап, алар да билесиздер, трибунадан айтып атат. Бул жерге жетпей калып атат, суу тиги жерде жетпей калып атат деп. Баардыгы көзөмөлдө биз карап атабыз. Эми аракет кылабыз, ушу быйылкы жылы суу менен мындай камсыздап чыгып кетебиз деп. Жакында эле Ош аймагы боюнча күйүүчү майдын баасы туруксуз болуп, ар ким ар кандай бааларды коюп алганын билебиз. Ал эми Айыл чарба министрлиги макулдашууга ылайык ушул дыйкандарга салттуу түрдө жеңилдик берилет эмеспи, ушул майга каратачы. Ал эми быйыл бул кандай болот? Эми күйүүчү майга ГСМге болгон баалар билесиздер, дүйнөдө азыр нефтин баасы түшүп кеткен, азыр кайра кичине бир турукташып калды окшойт. Ошого байланыштуу кыш айларына караганда бензин бир 4-5 сомго арзандады азыр. Солярка дагы кичине бир 2-3 сомго арзандады биздеги маалымат боюнча. Бирок бизде мисалы ошол эле Бишкектеги баага караганда Ошто кичине баа туруп турду да, кымбатыраак болгон. Анан бизге кайрылып атышты, эмне үчүн түшпөйт атат деп биз антимонополиялык комитетке тапшырма бергенбиз. Алар текшергенде кыш мезгилинде биз баягы кымбат мезгилде алып келгенбиз деп тиги бензин сатуучуларчы, ГСМ сатуучулар айтып атат. Биз кымбат кезинде алып келгенбиз, ошону сатып түгөт элекпиз деп. Азыр ал боюнча да текшерүүлөр жүрөт, бирок акырын баалар төмөндөй баштады. Эмне үчүн дегенде коңшу бизге импорт боюнча Россиядан келчү, азыр Казакстанда улук сатып берген экен. Мурун Казакстандан экспорт запрет болчу. Азыр улук сатып берген экен, аяктан да кирип атат дейт. Күндөн күнгө акырындан азайып атат. Бирок Бишкекке караганда бизде кичине кымбатыраак болот. Эми жол киреси да бар. Ал ошол ГСМди бияка ташып келиш керек. Бул боюнча антимонополия комитети анан салык кызматы көзөмөлдө алып атышат. Эмне үчүн дегенде, эгер жанагындай кымбатыраак алып келип алган болсо, анын дагы алып келген көлөмдөрдүн баары салык кызматында баягы учетто бар. Канча алып келип атат, кайсы компания канча көлөмдө алып келди, анан канчасы сатты, канча салык төлөндү депчи, ошону көзөмөлдө алып турабыз. Ал эми дыйкандарга болгон жеңилчиликчи, салттуу? Андай деле азыр жок, акыркы мезгилде билесиздер, бул мурунтан бери калыптанган ушундай бир эме калган ой пикир. Мурун өкмөт атайын чечим чыгарып, ошол убакта жаз мезгилинде, күз мезгилинде мисалы кирип аткан ГСМге НДС төлөтпөй кандайдыр бир арзанчылыктар жасап берчү да. Бирок мунун баардыгы кийин тарых көргөздү, коррупциялык схемалар экени билинген. Ошондуктан азыр акыркы жылдары бир топ жылдан бери мындай практика болбой калган. Дыйкандар өзлөрү барып эле ошол АЗСтерден сатып алышат. Азыр эми АЗСтер бир топ айылдарга чейин барып ачылган деп билесиздер. Бул рынок болуп калды да. Өзү эле мындай айтканда көзөмөлгө алынып, мындай туруп калды бул багыт десек болот. Бирок жанагындай жөн жерден эле кымбаттатуу маселеси болсо, аны биз көзөмөлдөп турабыз. Өзүңүз билгендей, бул Кыргызстандын Баткен облусунда катуу сел жүрдү. Мындан тышкары аба ырайы дагы кескен өзгөрүүдө. Ушуга байланыштуу бул кырдаалда сел жүрүү коркунучу бар аймактарга сиздер кандай иш-чараларды өткөрүп жатасыздар? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областтык башкармалыгы менен биргеликте биздин токтом чыккан атайын тапшырма, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү биргеликте ошол арыктарды тазалоо, көпүрөлөрдү тазалоо, баягы мүмкүн боло турган ошо сел жүрө турган жерлерге даярдык иштерин жүргүзүү боюнча иштери алып баранган. Андан тышкары эл аралык уюмдар да жардам берди. Жанагы
салафан мөшөктөрдү, бош мөшөктөрдү берди биздин областка. Биз аны жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таратып бердик. Баягы эгерде ошондой сел болуп кала турган болсо, жана кумдар менен дамба кура, искусственный дамба кура койгонго. Андан тышкары биздин областта билесиздер, ушу жаз мезгилинде биз аябай кооптонуп турабыз. Ар жылы жаан жааганда дагы жер көчкүлөрүнүн коркунучу бар. Жер көчкүлөрүнүн коркунучу бар. Бул Алай районунда, Каракулжада, Өзгөн районунда айрыкча. Ал боюнча дагы азыр чатырларды тигип койгонбуз. 120дан ашык чатыр тигилген область боюнча, даярдык көрүлгөн. МЧСтин кызматтары бул боюнча иштеп атат. Жергиликтүү бийлик органдары ошол ар бир үйгө барып, кооптуу жерде жашаган үйгө барып, мындай айтканда эскертүүлөрдү берип атат. Соттун чечими да чыккан, бирок бир 500га жакын үйдө киши жашабайт экен да. Көбүнчөсү Россияга чыгып кеткендери бар, жайлоого чыгып кеткендери бар, же болбосо туугандарыкына көчүп кеткендери бар. Бирок ошол жерде жашаган үйлөрдү биз уведомление берип, эскертме берип, ал жерден чыгуусун талап кылып атабыз да. Быйыл дыйкандар көбүнчө кандай эгиндерге басым жасашты? Деги эле кандай жер жемиштер эгилип жатат? Кылкандуу даан эгиндери көбүрөөк эгилди. Анан бизде баягы традиция болуп калган, азыр жылдан жылга көбөйүп аткан, пахтаны көп отурулуп атышкан. Быйылкы жылы бирок былтыркыдай эле болот. Нормалда эле эгилет, пландаштырылган пахта боюнча. Андан тышкары эми жашылча картошканы, ошол эле пияз, сабиз, чеснок боюнча бул эми вируска байланышы жок эле, буга чейин эле отургузуп алышкан. Түшүмү чыгып атат. Быйыл ушу Россияга чейин кеткенге шарт бар. Эч кандай маселе жок. Ушул жерде бизде лабораториядан өтүшөт да, жана справкаларын алып, демейде кандай болсо ошондой эле иш жүрүп атат да. Казакстандан деле баягы границадан токтоп калды деген маселе жок. Азыр эми бизде жанагы тез бышып, бузулуп кете турганга ыңгайлаштырылган мөмө жемиштер быша баштады өзүбүздө. Алча бышып атат, мисалы, жакында өрүк быша баштайт. Ал боюнча деле маселе болбойт го деп атабыз. Анткени ошол эле коңшу өлкөлөрдөн биз аркылуу Россияга өтүп атат, бизге да кирип атат. Эч кандай маселе чек арада жок. Демек, дыйкандардын экспорттогу, импорттогу эч кандай чектөөлөрү жок экен? Жок, мурун кандай болсо азыр деле ошондой иш жүрүп атат. Рахмат. Биздин суроолорго өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкабаев жооп берди. Ал эми сиздер менен кийинки берүүлөрдө амандашканча саламатта калыңыздар.